Арыбаңыздар урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу жана экономист. Бизде ошол бүгүнкү күнү ШОС өтүп атат. ШОСко Кыргыз мамлекети 4-үнчү жолу төрагалыкты алып жатат. Жана бүгүнкү күнү Ирандан бизге ошо коргоо министринин орун басары келди. Ал деген коопсуздук боюнча жана эл аралык ошо тынчтык жана согуш маселелери боюнча жыйындарга катышат, өз сөздөрүн айтат. Анан эмнеге бул байланыштуу экенин бир көрөлү. Бир дагы ага чейин бир кызыктуу нерсени айтып кетейин. Иранда буга чейин кургакчылык болуп келген. Билесиңер, акыркы ошо араб жазынан баштап 2003-5 жылдардан тарта, андан кийин 2010 жылга тарта ушундай аябай катуу кургакчылык болуп келип жатат. Анан 2010 жылдагы кургакчылыкта мисалы үчүн катуу күчөп кеткен, ошондуктан араб жазы болуп кеткен деп дагы айтып жатышат. Анткени жашоо оордоп калган, тамак аш өстүргөнгө кыйын болгон Украина менен Орусиянын ошо чыгарган эгинин Африкага, түштүк жана түндүк Африкага алып келишчи, ал жерден таратылышчы, араб мамлекеттерине сатылчы, ушундай социалдык кандайдыр бир субсидия менен берилип, ушундай абалга келип калышкан болчу. Анан жаңы эле согуш бүткөндөн кийин Ирандын массалык маалымат каражат каналдарында, социалдык тармактарда жана башка жерде ушундай маалымат кете баштады. Айтып атышат, мынакей көрүп атасыңарбы, биз деген Америка Кошмо Штаттардын жана башка анын өнөктөш мамлекеттердин Катар, Оман, ошол эле Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираты, ошо тегерегиндеги Ирактын ичиндеги, Израилдеги радарларды жок кылдык дейт. Баллистикалык ракета менен замат деле жаан жай баштады. Демек, булар климаттык куралды колдонуп жатышат деп айта башташты. Ошол ирандык булактар климаттык куралды токтоткон соң дейт, азыр ошо жаан жаап атат. Көрүп атасыңар, биз көп жылдан бери жаан жаш керек болчу. Алар ушундай климаттык курал колдонгондун кесепетинен ушундай кургакчылык болду деген сөздөрдү айтып атышат. Бул албетте дүйнө жүзүндө мындай конспирологиялык теория катары эсептелинет. Мындайын айтканда, бул чындыкка жатпашы ыктымал деп айтылат. Анан эмнеси чындык, эмнеси калп, ошону кичине көргүм келди. Чын эле ушундай климаттык курал барбы? Чын эле кайсы бир сага жакпаган мамлекетти ушундай радарлар менен куурчап алсаң, анан ичиндеги климаттык өзгөрүүлөрдү жасай аласыңбы? Ушул суроону карадым, бирок эч бир тастыктаган маалыматты тапкан жокмун интернеттен. Чын эле ушул бир гана конспирологиялык теория окшойт. Конспирологиялык эле сөз, болбогон сөз. Эң кызыктуусу ошо АКШ менен Израиль жана коалициясындагы жана башка өлкөлөр жана Ирандын кагылышуусунда ошо марттан баштап 26-жылы Иран бир нече жолу ошо сокку кылды Бириккен Араб Эмираттарына, Рувайс, Садейр деген жерге, Иорданияга да сокку кылды. Анан ошол спутниктик снимактар көрсөтүп жатат, CNN башка булактар тастыктап атат. Радарлар, чоң объекттер, ошо Pro-TAT деген системалардын радарлары, жер радарлары же жаракат алды, же жок кылынды Иран тарабынан. Анан албетте ушул жерден баягы кургакчылыкты жасоочу курал болчу деп бир да тастыктап айтат, маалымат жок болуп атат да. Негизи ошо Сноуденге окшогон кээ бир учурда адамдар айтмак баары бир ушундай нерселер бар деп. Аны биз эле Прокопенконун Рен ТВсинен эле көрүп жаттык. Ушундай курал бар деп, Харп деген ушу климатты өзгөртүүчү курал деп көп ушундай жазган болчу, бирок азырынча тастыкталбай атат туугандар. Анан бирок Иранда чын эле жаан чачын күчөп жатат. Эң кызыктуусу, Иранда ошол 25-26 жылы жалпысынан алганда жаан чачын көбөйүп калды. Сентябрдан баштап 25-жылы 26 жылга чейин Урмия ошол мындай суу сактагычына суу кире баштады, чын эле бул факт. 100% толду Урмия көлчүгү, мындай айтканда көлмө деп койсок болобу. Өткөн жылдан бул 30% нормадан ашык деп эсептелинет. Ошо азыркы тапка карасак, Урмиядан 1 метрге көтөрүлдү. Анын мындайгы акваториясы чоңойду бир топ эле. Анан 26-жылы март айында көтөрүлө баштады Урмия. Согуш башталганга чейин да, марттын ортолорунда 27-синен баштап согуш башталды жанакындай. Анан марттын 26-жылы жаан жаады. Жаан жаап туруп, бир кездерде Ирандын кээ бир аймактарында ушундай сел жүгүрүп кетти. Фарс провинциясында сел болду. Ояктан баягы плотиналарда суу сактагычтар ашып кетти. Суусу алгачкы жолу ошол дамбалардын ташыганы байкалды. Жана кээ бир учурларда температура да түшүп кеткен. Анан апрелдин ичинде согуш болуп атканда кээ бир аймактарда Иранда кар жаады. Температура азайды да, түштү. Муну расмий Тегран Таймс жана Иран Дейли деген булактар тастыктайт.
алар деген ушундай нейтралдуу селдер боюнча маалыматтарды берет. Анан бул жерден байкашыбыз керек, согуш башталарга чейин, радарлар жоккуларга чейин жаан чачын болду да, жаан жады. Ушул нерсе байкалды. Жана жаан өтө көп болгону дагы ошол согуш абалында болуп атканда Иран активдүү түрдө атышып атышканда ракеталар менен дал ошол жерден анан жаан да күчөдү. Бул факт. Бирок жаан чачындар ага чейин макырындап башталып келаткан да. Эмне үчүн муну албетте мындай климаттык курал болгон эмес деп айтсак болот. Мисалы үчүн таат радарлар алар ракеталарды табат да. Алар эч кандай таасирди булуттарга кылбайт. Тескерисинче Израиль алар булуттар жаан жаап атканда Иранда ракеталардын атуучу унааларын көрө албай, ошол асмандан БПЛАлар, беспилотниктер, учкучсуз учактар Израилдики, алар көп учурунда ракеталарды күтүлбөс мындай көрүп атышты да, атылып атканын. Жана күтүлбөс түрдө Иран согуп атты. Алардын системалары байканга үлгүрбөй атышты. Булуттар ирандыктарга жардам берип атты да ошол согуш убагында. Албетте, эгерде технологияны карасак, эмне чын эле ушул жаан чачынды токтотот же тескерисинче чыгарат. Кээ бир учурларда кээ бир мындай цемент, мисалы үчүн, же болбосо башка кандайдыр бир кошумчалар эгерде асмандан самолет менен же учкучсуз учак менен 10.000 метрден чачылса, анда мисалы үчүн кээ бир учурда булуттар качат, асман тазалып калат. Дагы ошондой эле мисалы үчүн Орусия 9 май парадына ушинтип айдайт да, күн тийсин деп кээ бир учурларда. Эми жаан жасын десе, мисалы үчүн ошол Бириккен Араб Эмираттар ошондой нерсени кылышкан өткөн жылдары. Бул жерде самолеттор йодид серебра же күмүштүн йодидин чачышы керек болот асманга. Ал нерсе 10-15% жаан чачындардын күчөшүнө алып келет, булуттардын чогулушуна алып келет. Эгерде мындай абал, асмандагы кандайдыр бир нымдуулук, күндүн тургандыгы кандайдыр бир тиешелүү шартта болсо, эгерде ал шарт жарабай калса, андай алдай нерсе кирсек алып келбейт да. Азырынча кайсы бир мамлекет, АКШ болобу, Бириккен Араб Эмираттар болобу, ошондой баягы жаан чачынды токтотуучу системага ээ эмес, ээ болгондугу эч жерде тастыкталбай жатат. Бирок жаан чачынды чакыруучу ушундай йодид, күмүш йодиди менен чачканда бул тастыкталган. Расмий түрдө муну Сауд Аравиясы да жасайт. Бириккен Араб Эмираттары да жасайт. Араб Эмираттары мисалы үчүн ачык түрдө ошол сайты бар интернетте, бүт баарын ачык түрдө жасашат. Алар көп жылдан бери, акыркы 2-3-4 жыл ушинтип баягы жаан чачындарды чакырып жатышат. Кээ бир учурда эсиңерде бар болсо керек, өткөн жылда Дубайда дагы сел жүрүп кеткен, мындай жаан каптап кеткен, жаан чачын ушундай кадимкидей Дубайдын ичине суу каптап кеткен да, көчөлөрдү. Ошондой нерсе болгон. Иран дагы ошондой өзүнүн кызматына ал кызматы дал ошондой эле учкучсуз учактар жардамы менен күмүштүн йодидин асманга чачат экен. Анан Иран деген ушул акыркы жылдары, ошол 2018ден баштап 25-жылга чейин көп жолу ушундай акырындап өзүлөрү башташкан ошол булуттарды сепкенге. Бүгүн албетте Эль Ниньо, түштүк Америка тарапта пайда болгон циклон ушу парз булуңуна таасир кылып атат деген маалыматтар бар да, дүйнө ушу метеорологдордун маалыматтары боюнча. Албетте ошондой эле мисалы үчүн кургакчылык, анан кургакчылыктын артынан катуу жаан чачын Иранда 2018-2019 болгон. Ошондой, ошого окшоп атат да, цикл окшойт да, мына кайталанып турчу нерсе. Негизи дүйнө жүзү боюнча азыр кургакчылык күчөп атат, ошол мөңгүлөр ээрип атат, баары ушундай өзгөрүп атат. Ошентип Урмия өзүнүн мындай калыбына келди. Эми жакынкы арада кайра кургакчылык болот деп айтылып жатат. Мисалы үчүн ошол погоданы караган адистер дүйнө жүзүндө айтып атышат, ошол Парс булуңунда азыр тез эле жаан чачындар токтоп калат дейт, жана катуу кургакчылык кайра башталат дейт да. Анан жаан балким дагы май айында жайт дейт, 2-3 күн. Андан кийин кайра аябай кургакчылык болуп туруп, кайра ошо сусактагычтар кургап калышы ыктымал дейт да. Ошондой нерсе болгон жатат дүйнө жүзүндө. Ошо биздин да президентибиз Астанага барып, жакында эле айтып атпадыбы сөздөрдү. Климат өзгөрүп атат. Ошо Кыргызстанда мисалы үчүн көл ушинтип кургап атат да, көлгө түшкөн дарыялардын саны азайды. Көл байкасаңар 1 метрге түшүп кетти. Ошо акыркы жылдары 14 метрге чейин түшүп кетти дейт анын көлөмү. Чын эле бул нерсе дүйнө жүзү боюнча болуп атат. Ошондой бир бале болуп атат. Климат өзгөрүп атат, кургакчылык болуп атат. Кээ жерде суугураак, кээ жерде ысыгыраак болуп атат. Теңдей эмес.
Албетте бул биздин өлкөгө да бул жөнүндө ойлонуш керек, кадамдарга барыш керек. Ошо боюнча дагы 7 каналга катышып келдим передачага, ошо ссылка бар каналдын астында. Ошол жерден да ошондой нерселер талкууладык, кандай эмне болорун дагы ошол Астана форумда айтылган сөздөрдө. Анан азыр болсо Бишкекке генерал-майор Реза Талайник деген келди 27 Чыңгуран айынын күнүндө 26-жылы. Ал деген Иранды мындай өкүлчүлүгү катары чыгып атат, Ирандыкы, Иран атынан. Ал деген ошо биздин ШОС мамлекеттер мүчөлөрүнүн ушундай талкуулоолоруна катышат. Бүгүн катышып атат, азыр 28 апрелде. Дал ошо азыр мен айтып атканда ушул нерсе болуп жатат. Бүтүп калат го дейм азыр. Анан эмнеге ал келди? Бул деген план боюнча эле, мурунку эле план боюнча согушка чейин аяктан ошол жана техникалык кызматташтык ШОС өлкөлөрүнүн ортосунда талкууланат. Анын ичинде дагы Иранга жардам берүү да каралат. Терроризм менен согуш, экстремизм жана сепаратизмге каршы өлкөлөр кандай иш-аракеттерди кылат, ошол да талкууланат. Жана регионалдык коопсуздук боюнча сөз болот да, ШОС өлкө мүчөлөрүнүн. Анан албетте анткени Иранда согуш болуп аткандан кийин анан АКШнын баары бир баягы Иранга азыр ультиматум бүтүп калды. Ультиматум бүткөн соң эчтекке кылган жок, эч бир кол салган жок Трамп. Ошол нерсенен бирок баягы тыныгуу уланып жатат. Бирок ультиматумдардын бүт сааттары, акыркы сааттар токтоп калды, бүттү. Бирок ошол менен бирге АКШ өзүнүн аскердик күчтөрүн жана куралдарын, аскер кампаларын аябай кызуу даярдады. Тим эле чоң даярдыкта, буга чейинкиден да чоң көлөмдө куралдар жана аскерлерди алып келди. 3 авианостук группировканы толугу менен кампаларын толтуруп жакындатып койду. Жакынкы чыгышканын баары эле айтып атышат, бүт эле серепчилер айтышат. Экинчи серия болот. Бул экинчи сериясы андан да мындан да катуу болгону жатат деп айтып жатышат. Бирок Трамп кандайдыр бир өзү согушту уланткысы келбегендей өзүнүн түрүн көрсөтүп атат. Ким билет, балким бул да спектакль. Кантсе да ушундай нерсе болгон жатат дейт. Анан албетте бул нерсе бизде Бишкекте номер 1 болуп талкууланат болуш керек да. Мен ойлоп атам, азыр талкууланып атса керек дал ошол. Анын расмий түрдө алар албетте ШОС пресс кызматчысы маалыматты чыгарат бүгүн. Анан биздин мамлекет азыр ошол ШОСтун мындай үстүндө төрагалыкта жана бизге дагы мисалы үчүн Индиядан оборона же болбосо коргоо министрлигинин башчысы, министри Раджнат Синх да келди. Демек талкуулоочу нерселер көп да. Ошон үчүн көрөлү кандай эмне болот экен, эмне жөнүндө сүйлөшөт экен. Анан дагы ошол ШОСту даярдоого, албетте позициясын айтууга жана башка нерселерин, расмий жактарын талкуулоого ушул Владимир Путин биздин президентибиз менен да жолукса керек. Ошондой анда ШОСтун аягын күтөлү. ШОСтон кийин анан дагы чоң кайра геосаясий окуялар болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн бул жерден да чечүүчү сөздөр айтылат окшойт да. Сиздер менен анда Искендер Шаршеев, экономист жана саясаттануучу болду. Биз деген дагы кичине кулактандыруу бизнес пландарды, техникалык, экономикалык негиздемелерди жазабыз. Сиздер бизге кайрылсаңар болот, телефон видеонун астында болот. Анда эмесе комментарийлерди жазгыла, өзүңөр кандай ойлоп атасыздар, ошол ШОСто биздин мамлекет төрагалыкта кандай нерселер жасай алат, кандай чечимдер кабыл алынат, жана кандай мындан кийин окуялар болушу мүмкүн, кичине ой жүгүртүү, мындай серептөө, алдын алууларды айтсаңыздар болот комментарийлерге. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.